Arap urulары öz алдынча чакан миниатюралык мамлекеттин мисалы. Урул башчы мамлекет башчысындай абсолюттук монархиялык укукка ээ болгон. Ошол эле учурда уруу башчыны да көзөмөлдөгөн уруулары болгон. Бирок уруу башчы уруу башчылык ролунан тайган эмес. Жана булар Мадинадагы пайда болгон жаңы мамлекеттин четтеги мамлекеттер менен куруп аткан мамилеси, алып аткан олжолору, согуштагы жеңиштерин карап, булар да тура алган жок. Кээ бирлери мусулмандар менен согушууга өттү. Бүгүн ошол согуштар жөнүндө сүйлөшөбүз. Андан кийин булардын үстүндөгү жеңиштен кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын умрага аттанганы жөнүндө сөз кылабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүрүндө аткарган алгачкы умра жөнүндө ошол көрсөтүлө сөз кылабыз. Негизги күчтөр жеңилди десе болмок. Бирок дагы бир үчүнчү күч калды. Алда болсо өтө коркунучтуу жана согушууга ыңгайсыз болгон күч эле. Алар ошол Мадинанын четинде каракчылык менен жан баккан жапайы бедуиндердин каракчы уруулары. Булар албетте мусулмандарды анчайын деле жактырыша берчү эмес. Жаңы курулуп жаткан мамлекет булардын каракчылыгына тыюу салчу. Ошондуктан булар кээде ошол Мадинага кол салуу үчүн да күч чогултат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул бедуиндерге көңүл бурду. Буларга дагы экспедицияларды жана аскер отряддарын жөнөтүүнү чечти. Бирок булар менен согуш өтө кыйын эле. Анткени булардын бир аныкталган мекени жок, буларды бир кармай турган жери да жок, көчүп жашайт дайым. Ошого карабай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам улам байма-бай каерде бедуиндерди көрүп алар эртең күнү каерде болушу мүмкүн, ошону эсепке алдырып экспедицияларды жөнөтөт эле. Бул экспедициялардан дагы бир максат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бедуиндерге мусулмандардын күчүн көрсөткүсү келди. Натыйжада бедуиндер мусулмандар менен азылдашуу болбостугун түшүндү. Бедуиндердин Анмар жана Мухарип уруулары Мадинага кол салуу үчүн чогулуп жатканын уккан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 400 сахабасын өзү жетектеп, аларга каршы жүрүшкө чыкты. Мусулмандар бедуиндер менен Мадинадан 2 күндүк аралыктагы Нахлде беттешти. Бирок кырдаал согушка жетпеди. Алар мусулмандардын кубатын көрүп, качууга аргасыз болушту. Ал бедуиндер кийинчерээк исламды кабыл кылышат. Кабыл кылып гана калбастан мусулмандар менен кошулуп Меккенин ачылышына да катышат, Хунайн согушуна да катышат жана ал согуштардан түшкөн олжону да бөлүшөт өздөрүнө чогуу. Бирок бул жүрүштө эки окуя жөнүндө сөз кылганыбыз туура. Биринчиде, ошол согушта коркунуч намазын окуу тартиптелет. Тагыраак айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулмандарды 2 топко бөлөт. Бир тобу күзөттө турат, экинчи тобу намаз окуйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экинчи топко имамдык кылып намазын окуйт. Ал топ намазын бүткөндөн кийин биринчи топ намазга өтөт, экинчи топ күзөткө турат. Ошо биринчи топко дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү имамдыкка өтүп намазын окуп берет. Бул биринчи окуя. Экинчи окуя пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсыдыр бир токтогон жерде кылычын бир таракка илип коюп, өзү эс алганы жатат да көзү илинип кетет. Ушул кезде бир бедуин уурданып келет да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кылычын сууруп чыгып, мына ушинтип маңдайына кезейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ойгонуп кетет да көзүн ачты, маңдайында кылыч турат. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, эми сени менден ким куткарат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акырын эле Аллах куткарат дейт. Тегинин колундагы кылыч түшүп кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал кылычты ала коет да бедуиндин маңдайына кезейт. Эми сени менден ким куткарат?
Beduin korkkandan tiziley kalat da jaldırap La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah dep kelmesini ulam kaytalap Peygamberden keçirim suraydı. Al-Mulavvah urusundan öç alı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbül Avval ayının ortasında Galip İbni Abdullah'tın jetekçiliğinde çakan koldu Kudayt'ın tegereğine cüveret. Cana Müslümanlar Kudayt'ın tegereğinde Al-Mulavvah urusuna jetip, alardı bağındırıp Madinaga mol olcaminen kaytışar. Cumada As-Saniye ayında Egipet'ten kelatkan Dihiye İbn Halif'ti. Hasim degen jerde Cüzam urusu tonup ketken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zayd ibn Haris'in jetekçiliginde jibirgen 500 jokerden turgan askeri Banu Cüzamga kol salıp 170 tutkun menen kaytat. Şaban ayında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 30 sahabasına Umar ibn Hattab'tı jetekçilik kılıp Havazin urusun bağındırı için turbaga jiberet. Cana Umar ibn Hattab turbaga çeyin barat. Havazin urusu çaçırap kaçıp ketkendikten alardan hiç kimdi tappay Madinaga kuru kol kaytat. Ошол эле айда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Башири ибн Саадтын жетекчилигинде 30 сахабасын Фадактагы Мурра уруусуна жиберет. Мусулмандар алардын көп малын олжолойт. Бирок артка кайтканда күтүүсүз кол салган куугун аларды талкалап, жебеси түгөнгө мусулмандар кырылат. Башир өзү Фадак жөөттөрүнө бекинип, Мадинага жараты айыкканда гана кайтат. Andan soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Galip İbn Abdullah'tın jetekçiliğinde 130'dan aşık sahabasın Al-Mayfa'nın örönüne jiberet. Jana Müslümanlar al jerge jetip, jergilikli urulardı İslam'a kirgizip, Madinaga mol olja menen kaytat. Ayta turgan nerse, mına uşul soğuşta Usama ibn Zayd kaysydyr bir kapırdın iman keltirgenine karabay öldürüp salat. Tağara aytkanda Usama ibn Zayd anı menen soğuşup atmışı nayzanı sayayın dep kalganda La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah dep kelime aytı verir. Birok Usama ibn Zayd anı barbir sahip öldürüp salat. Madinaga kaytkandan keyin Mulkawar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e jetkende al Usama'nı çakırıp ya Usama sen emnege münittin dep suraydı. Ya Allah'ın elçisi al korkkondan ele kelme keltirdi deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen anın yüreğini açıp okudun mu deydi. Emin kan tesin ya Usama. Ya Usama emin kan tesin dep köpkö çeyin kaygıradı. Ошол эле жылдын Шаввал айында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Гатафан урусу мусулмандарга каршы кайрадан кол чогултуп жатканын угуп, 30 сахабасын Абдуллах ибн Раваханын жетекчилигинде Хайбарга жиберет. Алар душмандын башчысын айлекерлик менен колго түшүргөнү калганда, алар шектенип, жаңжал чыгарат жана мусулмандар аларды кырып салышат. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fazara jana Uzra uruları dağı Müslümanlara kol salуу üçün kol çoğultup jatkandığını ugattagı 130'dan aşık sahabasın Başir ibn Saad'tın jetekçiliginde Yemen jana Jabar tarapka jiberet. Müslümanlar al urularga jetet, alardı İslamga kirgizet, köpçülüğü keyinçerek İslamды kabul alat, jana Madinaga Müslümanlar mol oljo menen kaytışat. Hicrattın 7. yılında Gabu jergesinde Müslümanlara karşı dağın arkanday urular birin-biri tukurup jatkandığı jönündө malumat jetet. Jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al maseleni çeçүү üçün Abu Hadrat al-Aslami'ni Gabuga jiberet. Abu Hadrat al-Aslami çındığında erdik көрсөтүp, al жерден çakan ele kolu menen barganına karabay Madinaga köp oljo jana İslamga kirgen urular menen kaytat. Zulqaada kirери менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам былтыры ажылык өтөбөй кайткандарды сапарга камдануусун буйрат. Жана аялдар менен балдарды кошпогондо 2000ден ашуун мусулман ажы аттанат. Алар Зулхулайфада ихрам оруп, талбия айтып башташат. Яжажга жеткенде соотторун, туулга, найзаларын кайтарууга 200 сахабаны дайындап, Меккеге жеңил куралдарын гана алышат. Mekke'de Madinalık Müslümanlar bezgek orusumen orup alsız jana cansız degen uşak jüret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına ihramdın ridasın 10 koltuktan ötkörüp jelkesin açık top kılırsın buyurat Kaba'nı. Ankeni Kaba'nın tündük jagынан orun algan, azırkı menен talkalanıp jatkan, kuruluş jürüp jatkan
Кубайкан тоосуна меккеликтер чыгып, мадиналыктарды көргөнү тамаша кылган чыгышкан эле. Мына ошолордун көзүнчө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оң жак желкеңерди көрсөтүп, батырларча кайраттуу топ кылгыла деп буйрат. Жана өзү мына ушул жерден ажылар кире турган хаджун капчыгай болгон, ошол капчыгайдан Аль-Касва төбөсүнө минип кирет дагы, Кабанын алдына жетип, кара ташты таягынын учу менен тигизип, өйүп коет, топ кылат. Сахабалары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйргандай эле 3 топту мына ушул желкесин көрсөтүп, кайраттуу батырларча басат. Бул салт кийин ажылыктын дагы жөрөгөсүнө киргизилет. Ошондон улам меккеликтер карап туруп, буларың ооруган адамга окшобойт го деп мусулмандардын алуу күчү мындай бир сымбаты келишип турганына там беришет. Андан соң мусулмандар Меккеден чыгып, Сарифте бир канча убакыт токтоп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге кирер алдында макулдугун берген Маймуна бинти Аль-Харис менен никелешип, мусулмандар анан жолго аттанышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага кайткан соң дагы бир канча жүрүштөр жүз берет. Алардын бири Хижраттын 7-жылынын Зулхиджа айында Бану Салим урусуна, алардын көтөрүлүшү жөнүндө маалымат уккан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ибн Абу Аль-Аужанын жетекчилигинде 50 сахабадан турган аскерин жөнөтөт. Бану Салим көгөрүп динди кабыл албайт жана мусулмандар менен согуш чыгып кетет. Алардын көптүгүнө карабай, мусулмандар аларды жеңип, төө койлорун айдап, көптөгөн олжолор менен 2 туткунду алдыга салып, Мадинага кайтышат. Хижраттын 8-жылынын Сафар айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 200 сахабасын Башир ибн Саад курман болгон Фадакка жиберип, бир канча сахаба курман болуп, мусулмандар душмандын малын олжолоп кайтышты. Ошол эле жылдын Раббил Аввал айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Куда урусунун мусулмандарга каршы кол чогултуп жаткандыгы жана кол салууга даярданып жаткандыгы жөнүндө чалгын маалыматтары келип жетет. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын алдын алуу үчүн ал жакка Кааб ибн Умайрдын жетекчилигинде 15 сахабасын жөнөтөт. Кааб ибн Умайр жетектеген 15 сахабадан турган чакан кол алардын турагына жетет. Зат Атлах деген жерге жетет. Жана аларга даават кылат. Бирок алар мусулмандардын дааватына карабай бардыгын кырат. Болгону бир гана сахаба тирүү калат, ал да болсо, аны да болсо өлүп калган экен деп байкабай таштап кетишет. Ушул эле айда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бану Хавазинге Шужа ибн Вахбты 25 сахаба менен жиберип, алар Бану Хавазиндин малын эч каршылыксыз олжолоп кайтышты. Ошентип араб урулары жеңилди. Негизги урулар мусулмандарга кол көтөрдү. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам умрага аттанды. Эмики көрсөтүүдө Кудай буйрса, дагы бир зор бир жүрүш жөнүндө сөз кылабыз. Ал да болсо Мута согушу. Мута согушу стратегиялык, көрөгөчтүк, аскердик тартип план түзүү багытында эң чоң усулдарга кире турган көргөзмө курал болуп калды. Бул жөнүндө эмки көрсөтүүбүздө сөз болот.